Assalamu alaikum. Kandayсыздар? Ардактуу дос кежинин көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Мен сиздерге бул чыгарылышта мына вет аптекадан дагы бир дары алып аттык элек. Суроолор болду да аз-маз. Шу вет врачтан бир сурап кандай болот тооктар. Az betlerге индюшкалардын беттериге баягыдай суу чечектер чыгып кетет экен. Дагы үңкүп ооруп өлгөндөр болот экен. Дагы башка чума оору боюнча, грипп боюнча ошолор тууралуу бир сурап неме кылайынчы, сиздерге сурап билип берейинчи. Андыктан биздин каналды колдоп, лайкты басып туруңуздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам. Кандайсыз? Тынч. Келип калсаңар ушу суроо жооп берейли. Не боюнча келдиңер эле? Мына көпчүлүгү баягы индюшкалардын беттери ишип, баягыдай бул чечекке окшогон нерселер чыгып кетет. Олорго маздар бар, суюк дарылар бар. Ошолорду коюш керек биринчи. Мазаны ичпаш керек. Суюк дарылардан коюш керек. Антибиотиктерди ичириш керек. Кеселдерге антибиотиктерди берип турса, анан жакшы айыгып кете. Биринчиге вакцина сайбаш керек да. Грипп болуп, оору болгондо. Вакцина сайганда көтөрүлүп неме болуп калат да. Нагрузка болуп, жүк болот да бири-бирине. Экөө жүк болгондон кийин өлүп калышы мүмкүн, көтөрө албай калат. Антибиотиктер берип турсаң ооруп аткан болсо, антибиотиктер жеңилдетет. Жеңилдеген 3 күндөн кийин укол кылсаң, мисалы өлөткө каршы. Өлөткө каршы вакцина сайып койсоң 6 айга чейин жүрө берет. Биринчи антибиотиктерди ичирип уколдоп, жарарысына антибиотик ичип койсоң боло берет, маз ичип койсоң боло берет. Мазар ичип алып, ошолорду берип турасыңар, бергенден кийин бүт анан вакцина 3 күндөн сайылат. Ого чейин сайылбайт, 3 күнгө чейин өзүнүн иммунитет алып алат да. Наркын сайганыңда оору бар болуп туруп, берекелде нагрузка болгондон кийин кыйналып калышы мүмкүн. Иммунитет жакшылар алып кете берет, жакшылар слабыйлар кетип калат. Ошон үчүн ошону берип турган бериш керек. Анан тооктор алдын ала берем деген болсо, оор эле грипп боло элек болсо, сайып кетсе боло берет. Грипп боло элек болсо, грипп болсо болбойт, мүмкүн эмес. Грипп болгон болсо, сайса болбойт. Болбойт. 3 күнгө чейин антибиотик берип туруп, 3 күндө иммунитет алып алат. Ошону берсек боло берет. Коркпой. Ден соолугу жакшы тоокторду сразу берип кетсе боло берет аны. Эме десеңиз, азыр чумоо башталды дейм, а? Оору бар тоокторду. Ооба, сайбаш керек. Сайбаш керек. Ден соолугуну карап туруп сайыш керек. Грипп болгону билинип калат, өзү үңкүп, шимшип, гыр деп гырылдап билинип калат. Эми алдын ала сайыш керекпи же мындай кесел болгондо сайыш керекпи? Жок, алдын ала өзүнүн сезону бар. Убагында берип туруш керек. Жазга мал бергенде чөп көк чыкканда сайылат. Азыр булдан бияка уже 1 ай убакыт болду, башталды. 1 айдан бери сайылып атат. Эми ар айда берип туруш керекпи же? Вакцина ар айда берилбейт. Ар 6 айда. Күздө, жазда көк чыкканда берилет. Күздө сентябрдан күн суу баштаганда берилип баштай берет. Берип баштай берет. Ошондон кийин берип баштай бериш керек. Десеңиз, тооктор постоянно кандай оорулар менен оорушат? Чумоо же дагы грипп? Тооктор чумоо бар, грипп бар. Грипп мисалы грипп болсо, грипп өтүшүп кетсе температура чыгат. Температура чыкканда тооктор өлүп кете берет. Өзүнүн антибиотиктерди 1-2 берип койсо, ошо менен иммунитет жакшы болуп тура берет. Анан арада да бир ичине грипп болгондо бир берип койсо, жеңилдик өтүп кете берет да, эчтеме болбойт. Арада берип койсо, бизде өтүшүп кеткенде келишет да. Өтүшүп кеткенде келет дагы уколдорду нагрузка берип коюшат да, тооктор кете берет. Антибиотиктерди убагында берип, кичине өзүн грипп билинип калганда эле берип туруп эле дарылап койсоң айыгып кете берет. Ошо сезондо уже мисалы октябрдан кете берет, сентябрдын күн суу баштаганда. Сентябрдын 20-ларынан кийин сайыла берет негизи. Октябрдан башталат да bizde. Индюктарга дагы, тоокторго дагы чума сайып коюш керек. Бардыгына сайылат. Мисалы индюктарга, чоң индюктар болсо 2 граммга чейин сайылат. Чөжөлөр болсо кичинелер 1 грамм, 1,5 грамм, 2 граммга чейин кетет. Тоокторго 1 граммдан кетет. Индюктар 2ге чейин сайыла берет. Олор чоң да. Ошолорго сайыла берет. Баягы ласота да ол, ласота деген сайыш керекпи? Жок, өзүнүн вакцина бар, өзү тиле айтканда өлөткө каршы дейт, чумо деп коет. Чумо деп дарысы бар, ошону сайыш керек. Биздин тилде өлөткө каршы дары деп коебуз. Кыргызчада. Ошону сайыш керек. Ошолорду берип койсоң болот. Ол дарыны ham мисалы айтканда 2 саат, 3 саатка чейин ачылгандан уколдоп бүтүп, тоок аз болгон болсо 100 саат жетпесе, калганын таштап атыш керек. Ол ичинде вирусный укол калып кетпейт. Кетип калат да, саатына тургандан кийин болду. 2 саат, 3 саат эле, одан кийин действо бербейт. Ошого чейин сайып койсоң болду. Действо бере берет. Бизде кээ бирлер хаздап алып жүрө берет да ону. Көпкө чейин неме боло берет деп. Жок, эң ашыкча 3 саат, 2 саат. Тапшырган болсо айта бериңчи. Ошол экен да, өрдөктөргө дагы, индюктарга, тоокторго дагы чөжөлөр. Мисалы чөжөлөргө эмдегенде кандай болот? Чөжөлөргө мисалы 1 айдан ашып баштаса, болду 1 ай, почти 1,5 ай болгондон кийин укол сайылат. Ого чейин сайылбайт. Ого чейин мындай антибиотик берилет. Антибиотиклер берип турса, кичине иммунитет алып тура берет, дагы кийин сайылып кете берет. Нелерди бериш керек ошондор? Антибиотиктер азыр мисалы түрү көп болуп кетти.
Тилязин деген бар, оксетраскилин деген бар, көп таблеткалар бар. Ultraseftal деген бар, ар кандайлар көбөйүп кетти. Азыр фирма бар дагы, ар фирма көбөйтүп берди, ар кандай акта чыгарып берди. Таблеткасы сухой, ар кандай түрдө чыгарып берди. Ошолордун десо бергенин гана берип туруш керек, ошолорду. Анан өзүнүн режимин, өзүнүн дозасын берсе жакшы болот. Өзүнүкүн берсе жакшы болот, өтө сонун болот. Мусулман кулага, алтыңыз мусулман кула. Ооба, мусулман кул. Кулага, мына ушу көрүп аткан биздин YouTube көрүүчүлөр чалып эме кылса, бемалар. Ооба, номер калтырып кетебиз. Номеріңізді айтып қойсаңыз. Дәрілер бойынша да бере бересіз да? Ооба. Номерди калтырып кетелиби? Калтырып кетейін. Номер 776 менен 33 19 33. Şu номерге байланышса барып лечение кылып бере беребиз. Колдон келсе жардам. Колдон келсе кылабыз, ооба. Анан катта мал жаныбарлар болсо, олорго барып колдон келишинче лечение кылып бере беребиз. Койлор, уйлар болсо барып лечение кылып бере беребиз олорду ham. Олорго берип дарылап келе беребиз. Чакырган жерге бара беребиз, кызматыбыз менен секин сүйлөшүп алып. Элге карап туруп, карап лечение кылып беребиз, секин түшүндүрүп. Мага көрдүңүздөр, мусулман кулага колдон келишинче жардам берем дейт. Андыктан мусулман кулагага чалып, бемаларды билип, дарыларын да сатып алса болот да бул жерден, а? Ооба, сатып алса ham болот. Сатып алсаңыздар болот экен. Андыктан достор, биздин каналга каттап лайк басып коюңуздар, биздин каналды колдоп, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Мусулман кулагага рахмат экен. Görüşürüz. Tamam.